Instagramда Жика самурай деп атыңызды коюпсуз да? Баба мен деген ошо самурай деп чакырчу да. Кантип Жапонго барып билим алып иштеп калдыңыз да? Ички мотивация кылып сөзсүз түрдө мен Японияга барышым керек депчи. Эркек деген биринчи болуш керек, эркек жоопкерчиликтүү болуш керек. Бүт тоскондор деле көп жок. Бирдей укукта. Аялым негизи тамак жасашы керек эле деп отура береби? Япон үй бүлөсүнө баргам, атабыз барып биз идип жеп атты да. Келинибиз бизге чай куюп берсин дебейби аякта? Кыргыздардын изюминкасы болуш керек деп ойлойм да. Биздеги тойлорду билесиз эми кандай? Сурап кылып столдун үстүн даярдаган көргөн жокмун. Балалуу бололу деген да жаштар азайып баратат дейт да. Калок тилектеринде көп балалуу болгула деп айткан окуган жокмун. Жапондор өзүнүн кемчиликтери катары кандай нерселерди айтышат? Жалкоо деген уккан жокмун. Жапонда материализм жагы күчтүүбү же руханий баалуулуктар жогорураак турабы? Руханий дагы, материализм дагы бирдей чогуу алып жүргөнгө. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70% ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, подкастыбызды баштайбыз. Мен аты жөнүм Эрнис Кыяз. Биздин байланыштын аркы бурчунда, тагыраак айтканда Жапонияда, Жапанда, бирөөлөр Японияда, баягы түшүнүктүү болуш үчүн Жапанда биздин кыргыздын бир керемет кызы отурат. Аты жөнүн айтып коеюн, Жылдыз Алдекова. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, кандайсыз? Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Азыр бизде Кыргызстанда 18ден 17 өттү. Силерде 9дан 17 өттү, айырмасы. 9дан 17. Жакшы. 3 саат айырма. Урматтуу менин ушул көрүүчүлөрүмө айтып коеюн. Мен эми ушул Instagram аркылуу, башка бир баракчалар аркылуу, Facebook аркылуу ушул биздин чет өлкөдө кайсы биздин ушул мекендештерибиз бар экен деп баракчаларына анча-мынча баш багып коюп жүрөм. Анан кызыктууларына, жакшы ойлорду айтканына, жакшы бир идеяларды айтканына өзүм чалып, байланышып, атүгүл бирөөлөрдөн сурап, ушул кыздын же жигиттин номерин берип коесуңарбы деп анан атайып өзүм чыгам да. Жылдыз Алдекова дагы, Жылдыз айым дагы ошондой менин каармандарымдын бири болгон турат подкастта. Жылдыз айым азыр эле буга чейин сүйлөштүк. 13 жылдан бери ошол Жапон жергесинде билим алып, билимин алып бүткөндөн кийин ошол жерде иштеп аткан кыргыздын бир кыздарынын бири экен. Анда мен суроону баштай берейинби, уруксатпы? Ооба, баштай бериңиз. Жылдыз айым, алгач сиз Жапонго кантип барып калдыңыз? Өзүңүз кыз киши, аял киши, бизден негизи Кыргызда эми көпчүлүгүндө деп айтпайм, бирок ошо кыз кишини чет жака жиберүү маселеси бар го. Анан кантип ушул жакта мектепте окуган болушуңуз керек, университетте окуган болушуңуз керек. Анан кантип ошол жерге барып, Жапонго барып билим алып, анан ошо иштеп калдыңыз да? Мындай өтө узун эмес, бирок мындай өтө да кыска эмес, мындай ошо тууралуу айтып берсеңиз. Макул. Эң биринчи ошо Япония жөнүндө биринчи маалымат ошо айылда, Кызылдөө айылында окуп жүргөндө, Бишкектен мугалимибиз келип, Япония жөнүндө информация бергенде бизге. Кызылдөө каякта? Кочкор. Нарындын Кочкорунда. Нарындын Кочкорунда, Кызылдөө айылында ошо 9-класска шаардан мугалим келип, эжебиз ошондо Япония жөнүндө бизге информация берип, ошондон баштап баягы кызыгып баштагам. Университетти бүтүп, ошол университетке тапшырганда ошо чөлкөм таануу, тарых жана чөлкөм таануу факультетинде Баласагын Кыргыз улуттук университетинде окуп бүтүп, ошол жакта ошо япон тилин дагы өздөштүргөм. Ошол кезде деген Японияга көп кызыгуу болуп, ошол кезде өзүмдүн ички
не болчу мотивация кылып мен обязательно сөзсүз түрдө мен Японияга барышым керек депчи ар кандай программаларды издеп агайым да жардам берип ошондо Японияга өткөм. Өткөндө баягы папам мамам айткам ошо Японияга барам депчи ошол кезде анан папам баягы өзү колдоду да эме кылган жок тоскоол болгон жок бирок папамдын ошол кезде Японияга кетип баратканда таза анан кийин акты актай көктү көктөй анан объективдүү адилеттүү чечим кылсаң өзүңдү ошондой алып жүрсөң анда Японияны деле багындырып келе бер деп тамашалап ошентип анан кеткен турбайсызбы? Ошентип кеттим биринчи жолу Японияга 1 жылга. Анан эмне жумуш аткарасыз ал жерде? Билимиңиз кандай билим алдыңыз Жапанда? Анан эмне жумуш аткарасыз ал жерде? Ошо биринчи жолу барып, кайра Кыргызстанга 1 жылдан кийин кайра Токиодогу университетке тапшырып, ошол жакты бүткөндөн кийин азыр мен жумушум ошо Century International деген компаниянын башкы супервайзерымын. Алдын ошол эки биздин компанияда 600дөн ашык кызмат кылышат. Ошол экинин 300 адам мен мойнумда дечи эле. Жоопкерчилигиңизде, кол астыңызда. Жоопкерчилик. Жаңы проекттерди ачканда дагы ошо жаңы кызматкерлерди үйрөтүп өзүң кандай менеджер болуш керек экен ошол экинин баарын мен жоопкерчилигимде болот. Инстаграмда Жика Самурай деп атыңызды коюпсуз да? Жылдыз Албекова деп эмес да. Эмне үчүн ушундан баштасак, эмне үчүн кыргыздын кызы ушундай Жика Самурай деп атын коюп алыптыр аккаунтуна? Эмне үчүн Жылдыз Айчүрөк же Кыз Сайкал эмес Самурай? Жика Самурай деп эң биринчиден кандай десем негизи өзүм кичине эркек мүнөздөгү кыз болгондуктан папам тамашалап мени деген ошо жапон тилин окуп атканда папам мени деген ошо самурай деп чакырчу да. Эркелетип эркелетип самурай деп анан ошого байланыштуу чоңоюп студент болгондо деле тиги шаарга айылдан шаарга келип жолугушууга келгенде тиги самурай келди деп алып калчу тургандарыбыз качан ошондо мен ошо самурай деген Жика Самурай менен аккаунт түшүнүктүү. Эми дароо эле тикелей эле баштай берсем да, ушул Жапан коомунда эле ушу кыргыз коому сыяктуу эле коом эркек жана аялдан турат да. Мен сурайын дегеним, эркектин ролу, аялдын ролу Жапанда кандай айырмасы? Бизде кээ учурда талаш болуп кетет, ушул эркек деген биринчи болуш керек, эркек жоопкерчиликтүү болуш керек. Аял болсо мындай үйдө олтуруш керек дегендер дагы бар. Андан башкача көз караштагылар да бар. Жапанда ушул аял менен эркектин статустук же башка укуктук айырмачылыгы кандай? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен Японияда 13 жылдан бери жашап келип, 13 жылдын ичинде деген көп ошо аял менен эркектердин ортосундагы коом кандай кабыл алат жапон элдери, ошол экини көп байкаштырып келдим. Себеби деген өзүмдүн жумушума ылайыктуу баягы бир эле шаарда иштебестен проекттер менен башка шаарларга көчүп иштейм да. Ошого байланыштуу Токио шаарында болсо кыздар карьера деген кыздар алдыга карьерасын өйдө көтөрөбүз десе көп бүт тоскондор деле көп жок. Бирдей укукта аял болсо деле, эркек болсо деле бүт тоспосун ошо карьерасына жумушуңду так жакшы билсе эмнеге жок. Туура. Аялсың,
Sen ayалсың sen деген, бул жумушка ылайыгың жок деген баягы Токио шаарында көргөн жокмун. Бирок ошо бир чет жактагы шаарга барып азыр 2 жылдан бери ошол эки проектти алып жүрөм. Ошол шаарда болсо деген баягы көбүнчө аял киши көп Япон эми калк менен сүйлөшөм, то есть гостилер мененчи. Сотрудник, то есть кызматкерлер менен сүйлөшөм, ал кызматкерлердин ортосунда баягы эркек киши милдеттүүрөөк болуп көбүрөөк иштеш керек. Аял киши деген үйдөгү үй бүлөнү караш керек. Бирок эгер деген аял киши деген ошо үй бүлөсүн карап деп коет го, жарым сааттагы кыска жумуштар депчи. Ошо жумуштарда иштегиси келсе, өзү үчүн иштесең болот деп бири-бирин колдогондор көп да. Бир үй бүлөдө эркек аял мисалы үчүн экөө тең бир жумушка барып, анан аялы эртерээк келип калса үйгө, анан ал тамакты жасап туруш керекпи негизи? Же кандай мындай дүкөндөн эле сатып алышабы, же кандай ушундай жагы? Мисалы үчүн эркек биринчи келип калса үйгө, жумуштан келип калса, анан аялым негизи тамак жасашы керек эле деп отура береби? Неге? Жок, мен ошо Япон элинин ошол жерин аябай бааладым да, үй бүлөсүндөчү. Биринчиден ошо жолдошу биринчи үйгө келип калса, ал деген аялын күтпөстөн, бул аял кишинин оокаты деп, же аял киши милдеттүү дебестен, ал дагы ошо өзү тамагын жасап, же ошо кирлерин жууп, үйдүн оокатын чогуу кылышат да. Же болбосо деген чогуу тамак жегенде, аялы тамак жасаса, чогуу тамак жегенде күйөөсү идишин жуушунга жардам берет. Жакшы экен. Ошо биринчи студенткесинде, Токиодо студенткесинде homestay деп коет эмеспи? Ошондо ошо Япон үй бүлөсүнө баргам. Ал кезде деген ошо Японда азыр атам менен жакшы катнаштым. Ошо 60 жаштагы ата болчу, ошо үй бүлө. Анан кийин тамак жасашып, тамак жасагандан кийин конок болдук да. Конок болгондон кийин апабыз идиштерди тамагын жасап идиштерди жыйнап атканда, ошо атабыз барып өзү идиш жууп атты да. Идишти жууп, андан кийин машинага салып, айландырып, анан апабыз жаныбызга келип сүйлөшүпчү. Андан кийин кайра келип, ошо атабыз айтты да, бүгүн кечке тамак жасап, кичине апаңар чарчап калгандыктан мен бир аз жардам берейин депчи. Ошондо аябай мындай бизде эркек Кыргызстанда андай көп жок эмес белем, андай эркек тамак ичкенден кийин отуруп же эшикке чыгатчы. Телевизор көрүп калат дегендечи, бирок ошол эки жерин көрүп мен абдан баалагам да, үй бүлөсүнө ушундай баланс бар экен депчи, сыйлайт экен жерин депчи аял кишинин. Эми Жылдыз айым, мына Жапанда деле мындай жашоо, тиричилик кадимки биздикиндей эле. Уул үйлөйт, анан кыз турмушка чыгат, анан рас ошондой болгондон кийин кайната, кайнене деген болот, жапончо бирдеме деп аталат алар. Анан сөздүн төркүнү эми сизден сурайын деп атканым. Могу кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле кандай ал жакта? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кайнене менен келиндин ортосунда, бирок ар бир семья ар кандай болот го деп ойлойм. Кайсы гана улут болбосун, кайсы гана мамлекет болбосун, кайнене менен келиндин ортосунда көйгөйлөр бар болуш керек дейм. Бирок ар бир нерсе баягы ар бир үй бүлөдөн байланыштуу деп. Японияда деген баягы балдар үйлөнгөндөн кийин көбүнчө чыгып кетишет да. Өзлөрүнчө ата-энеси көп ошо балдарына тоскоолдук болбойлук деп өзлөрүнчө жашайт да, мындай биздики күчтүү го, кыргыздар аябай кайнене, келин, кайната дегендерчи.
Эми көп колдогондору көп да. Эми ушунча балабызды үйлөдүк, келинди болдук, жок дегенде 1 ай 2 ай келинибиз бизге чай куюп берсин дебейби аякта? Жок, андай көргөн жокмун. Мен деле ошо эмесин 2-3 ошо үйлөнүү тойго бардым. Үйлөнүү тойго баргандан кийин ата-энеси свадьбасына катышкандан кийин эле кетип калышты. А балдар өзлөрүн жашаган үйүнө кетип калышты да. Бирок кыргыздардыкы ошо үйлөнгөндөн кийин 1-2 ай чай куюп коюу деген бир өзүнчө эме болуш керек деп ойлойм да, мындай кыргыздардын изюминкасы болуш керек деп ойлойм да. Турмушка чыкканда жигит үйлөнгөндө мындай тойлору кандай өтөт негизи? Мындай дасторконунда дүйүмдам жайнатып, кайын журттан чакырып, берки жактан чакырып, анан биздеги тойлорду билесиз эми кандай? Тамадалар болот, анан ырчылар келет дегендей. Ошондойбу негизи кандай? Жок, мен өзүмдүн практикамда 2 тойго катыштым. Мындай чоң биздей кылып жанагы ысырап кылып болгон эме столдун үстүн даярдаган көргөн жокмун. Келет. Бардык көңүл эмеге бала менен кызга болуш керек да. Конокторуна деген багы кичинекейден алып келишет. Биринчи деген закускасы, анан шорпосу, андан кийин кичинекей эти, андан кийин эме десерти депчи. Бирок ошону жеп бүткөндөн кийин кайра алып кетишип, жеп бүткөндөн кийин алып кетишип турушат да. Мындай чоң эмесин көргөн жокмун. Анан бирок кыз менен бала өзү свадьбасын берип атканына байланыштуу бардыгына ыраазычылыгын билдирип кетип баратканда деген кичинекей подаркаларды беришет. Тамадасы болсо, тамадасы бар. Тамадасы ким сүйлөйт, кимден кийин ким сүйлөйт депчи. Бирок биздикинде болуп, 12-1 чейин ырдап билип свадьбасы жок. 3 саат. Аш барса 3 саат, 5-те башталса, 8-де бүтөт. Бирок эгерде деген жакын достору менен экинчи этабын кылабыз десе, өзлөрү башка клубтарга же болбосо мындай эмеге барып теги кафелерге, ресторандарга барып улантышат. Ошондой үйлөнүү, турмушка чыгуу, ошо тойлорунда жалпысы мындай канча киши болот негизи? Канча киши катышат? Эң көп дегени 50 киши. Эң аз мындай эле өзүбүздүн ата-энебиз, кыздын ата-энеси, баланын ата-энеси, андан кийин жакын досторум, жакын иштешкендериң деп ошол эле да. Эң аз болгону бир 20-30дай. Эң көп болгону ошо 50-дөн 60-дан ашпайт. 100гө барбайт. Каржысын, ошол чыгымын ким көтөрөт конкреттүү? Ким көтөрөт? Чыгымын өзү берет. Ошо мен барган практикамда 2 свадьбадагы өзлөрү көтөрүштү да. Өзлөрү булар биякта подарканы акчалай беришет да. Акчалар беришип, бирок баягы сен студент боло турган болсоң, студент бере турган определенный эмеси, акчасы бар. Эгер сен деген жумушуң болуп, жумушта иштей тургансың, ошол сумманы беришиң керек. Эгер ал суммадан аз болсо, мына уятыраак деген ушундай эмеси бар да. Салты бар да, 2 свадьбадан көрдүм да. Эгер сен должностьң өйдө болсо, анда сен жаңы келген сотрудникке караганда кичине көбүрөөк суммада акча беришиң керек депчи. Негизи мындай колунда баары бар, кичине колу жукарактары бар, анан колунда баары мындай байдай мындай кедейректей өткөрөбү негизи? Ооба. Айырма бар экен. Бар ошо. Байдай өткөргөнү ошо эң көбү 100гө жетпеген киши, бирок аябай кандай десем, бай дей турган болсо, баягы аябай жакшы гостиницанын чоң ресторанында, бирок тамагы аябай шундук биздикинде даярдоо деген жок. Ошол эки ресторандын эң кыйын, эң жакшы
повары жасаган тамагы деп алып келишет да. Түшүнүктүү. Бирок ал дагы закускасы, шорпосу, андан кийин дагы бир тамагы, андан кийин эти, анан эмеси, главный, то есть негизги менюсу, анан кийин десерти деп алып келишет да. Тойду өткөргөндөр өздөрү көтөрөт чыгымын деп атпайсызбы? Тойду өткөргөндө эми жигит үйлөнүп атат, кыз турмушка чыгып атат. Тойго келгенде экөө тең бир жерге ресторанга келип атат. Анан кийин ошончо кишиге тамагына, башкасына анда чогуу төлөп калабы, кандай? Ооба. Эме кандай десем, ошо өзлөрү көтөргөн бир свадьбаны көрдүм. Андан кийин ошо ата-энеси жардам берген свадьбаны көрдүм да. Булар деген биринчиден свадьбасы башталарынын алдына 3 ай мурун пригласительный жиберет. Ошого сен келесиңби, келе аласың, келе албайсыңбы депчи. Эгер сен келем деп, барам деп кайра тиги почтасына жибере турган болсоң, анда сен ал уже билет да сенден канча акча алып келериңди. Түшүнүктүү. Ошол экеге карашпана түшкөн акчасы менен жабышат да, ошондой. Бизде бая конверт берет эмеспи? Ошондой сыяктуу эле башкачасы турбайбы? Ошондой. Мындай подарка же болбосо кудагыйына подарка бердик же бияк жак тарапка подарка белек кылдык деген андай жок. Өзүм көргөнүм боюнча, практикам боюнча да башка үй бүлө ар кандай өткөрөт болуш керек деп ойлойм, бирок көбүнчөсү башкалардан да сураганда дагы ошондой. Эгерде деген өзлөрү чакырган адамы 50 кишилик боло турган болсо, 50 кишинин ичинен деген 30 киши эле макулдугун берсе, анда 30 кишиге ылайыктап свадьба өткөрүп, ошо 30 кишиден канча түшөт, ким канча алып келет деген ошону өзүнүн иштеген ишине байланыштуу акчалар коюлган суммасы бар да. Ошо суммасын алып келишет. Жапондордо дагы мындай кыргыздарга окшоп, мисалы үчүн тилек айтканда ошондой тойлордо ылайым көп балалуу болгула, небере чеберелүү болгула деп айтат го. Анан аларда кандай айтылат негизи? Негизи эле сурайын дегеним, Жапонда мисалы үчүн карлар көп, балалуу бололу деген да жаштар азайып баратат дейт да. Азыркы мезгилде Япониянын коомунда чоң көйгөй болуп эсептелет. Карылардын көптүгү, жаштардын аздыгы, төрөлүүлөр абдан аз болгончу. Бул дагы азыркы мезгилге чейин кандай чечүү керек депчи. Бирок свадьба кезде деген ошо каалоо тилектеринде көп балалуу болгула деп айткан окуган жокмун. Бактылуу жашагыла, бирге жакшы күндөрдү өткөргүлө, оорубагыла деп ушундай көп эмелерди айтышты да, тилектерди айтышты. Булардыкы баягы башында деген храмга барышып, кимоно кийишипчи, аяктан церемониясын өткөрүп, андан кийин кечинде обычный Европа стилинде кийинип алышып, ошол кезде каалоо тилектерин айтышкан да. Түшүнүктүү. Эми Жапон коому негизи өнүккөн коом да. Ошол өнүккөнүнө карабастан айрым бир салттарды азырга чейин кармашат дейт. Бирок сиз реалдуу көз менен мындай бир байкаганыңызды айтсаңыз, салтты кандай кармашат жапондор? Мисалы, ошолорго салыштырмалуу кыргыздардын ушул салтын кармоосу кыргыз элинин. Муну эскиликпи же бул керек нерсеби баары бир? Ошол жапондорго салыштырып бир айтып көрүңүзчү. Жапондордун баягы аябай карманат деп деле айта албайм, себеби деген бирок бала төрөлгөндө салтында деген барып храмга барып, же болбосо бала 5 жашка чыкканда храмга барып, бир ошо салттарын салт сыяктуу эмес, ошону майрам сыяктуу өткөрүшөт да. Мындай ошо салтты карманып ушундай кылабыз деген көп жок. Майрам сыяктуу өткөрүшөт. Бирок
башка жерлерден да угуп калам, кичине Япониянын баягы шаарлары көп, ошо салт, каада салт дегендерге көп деле көңүл бурушпайт. Ал эми кичине чет жактагы айыл четиндеги адамдар болсо, ошо каада салтты болсо эме колдонушат экен да, көп элечи. Бир жерде башында эле бир четин көрүп эле, жок Японияда мындай бул салттарды деп көп көңүл барып, өнүгүп өскөн деген менен айылда жашагандар көп билинбеген жерлери дагы көп да, көрүнбөгөн жерлери дагы көп. Бирок ошореки ошо салт эмеси менен, салты менен, өзүнүн каада салты менен Япония деген башка мамлекеттерден өзгөчөлөнүп турат го деп ойлойм да, менин оюмчу. Эгерде кыргыздарды айта турган болсок, бизди айта турган болсок, биздин деле абдан сонун каада салттар бар, аша чапкан каада салттар дагы бар, бирок баягы жакшы колдонулган каада салттар да бар да. Ошондой каада салттарыбыз менен балким биз деген баягы эме кыргыз деп өзгөчөлөнүп турабыз. Бирок аны деген баягы аябай каада салт деп туура түшүнүп, кабыл алып, колдонбостон башкача колдонуп, бурмалап колдонуп салгандар да бар да. Бирок ошонун туура жеңил колдонууга ошо мындайча айтканда баягы кыргыз катары көрүнүп турабыз го деп ойлойм да. Сизге кыргыздардын салтындагы өтө бир жакпаган, ушул нерсе туура эмес го деген салттар кайсылар мисалы? Кыргыздардын эме ала качуу салтка кирбейт да. Ошондой мурда түшүнбөстүк менен азыр уже ал жок го деп ойлойм да. Анан анча баягы жакпаган деген ысыраптыгы көп жакпайт да биздин каада салттачы. Баягы өлүм болобу же болбосо жакшы той болобу, мындай ысырап тамак ашка. Ошол жери көп туура эмес колдонуп атышабы деген оюм бар да. Түшүнүктүү. Жапондордун негизи мындай өңү түсү мындай кыргыздар окшош элебиз да? Мындай көзүбүз сызык дегендейчи. Анан мындай окшоштуктары кандай кыргыз менен жапондун? Кыргыз менен жапон окшоштуктары абдан көп. Баягы кайсыл жагында окшош турабыз? Кебетесинен десекпи же мындай жашоосунда, тиричиликте. Жашоосунда бирок ата-энесин сыйлоо деген абдан эме окшош да. Европада же Америка десе, же болбосо башка жерлерде көп ата-энесин көп мындай көңүл бурбаган өлкөлөр деле бар эмеспи? Ата ошо баласы менен. Бирок бул жакта деген ата-энеси атам менем деп сыйлагандар. Көп. Бирок үй бүлөгө жараша болот. Анан кийин ошо өзүнүн жолдошунун ата-энесин дагы сыйлоо. Ошол дагы окшоштугу бар да. Жакшы экен. Кыргыздарда мисалы өзүбүздү кээде сындайбыз го, биз кыргыздар жалкообуз, биз деген ысырапчылбыз, биз деген ошо эл көрсүн деп эле өзүбүз жашообуз кичине бир жакыр болсо дагы бай көрүнгүбүз келген ушундай мүнөздөрүбүз бар деп бир топ кемчиликтерди айта жүрөбүз да өзүбүзгөчү. Жапондор өзүнүн кемчиликтери катары кандай нерселерди айтышат? Өзүнүн кемчиликтери катары жапондор жалкоо деген уккан жокмун өзүлөрүнүн кемчилигиндечи. Бирок эме окубай калдым деген көп жерден. Билим албай калдым. Билим албай калдым депчи. Ошо же болбосо азыр баягы эң таң калганым ошо бир университетте 50 кишидей 50 жаштагы адам биз менен чогуу окучу. Анан ошореки айтып калышты убагында баягы өзүмдү өзүм жаман көрөм, аздыркы окуп атканыма депчи, убагында билим албай калгам деп ошонусу бар. Бирок күнүмдүк жашоосунда өзүн жемегенин жооп турган жокмун да. Андай болбосту балдарың дагы сен жалкоосуң дебестиби? Балдарың сен
эме өзүңдүн выборың, то есть өзүңдүн эмен тандооң туура жолго өзүңдүн жашооң депчи ошондой сүйлөшкөндөрүн көрүп калдым да. Жанагы аябай ичкилик ичип, ылжып, мас болуп, ошондой болуп калган көрүнүштөр мындай жокпу негизи? Массал. Жок, ал көрүнүштөр негизи деген жана интернет булагында чыгып аткан көрүнүштөрбү? Ооба. Ал негизи деген бар. Япондор аябай сакени, аракты жакшы көрүшөт. Негизи ичкен күнү булардыкы деген 5-чи күндөрү да, кечинде жумушка чыккандан кийин 6-чы күнү анан кийин демалыш күнү эс алабыз дегендей, ошо 5-чи күнү кечинде аябай ичкендер көп да. Метродо уктап калгандар деле бар. Бирок эч кимге зыян кылышпайт, Кылышпайт зыян. Бирок ошо 5-чи күнү ичип, эртеси күнү аябай кыйналып болуш керек деген адам жок. Таптаза эчтеке болбогондой келишет да. Түшүнүктүү. Негизи бир чет өлкөгө барсаң, ошол чет өлкөнү эзели көрө элек адам кайсы бир нерсени, өн көрүнгөн нерсени көрөт дагы тобо бул элде, бул өлкөдө ушундай экен деп аябай таң калган бир ушундай да болобу окуй деген бир көрүнүштөр болуп калышы мүмкүн да. Сиз ошо кыргыздын кызы Жапанда жашап, иштеп жүрөсүз. Жапондордогу ошол ушундай да болобу деген бир таң калган көрүнүштөр барбы? Бар, мен жапондор бардыгы идеалдуу деген көрүнүш көп эмеспи? Ооба. Башка мамлекеткечи. Бирок ошо айдатон сыртынан көргөн башкача, ичине кирген башкача депчи. Ичине кирип ошонун даамын таткандан кийин ушундай да болобу деген өзүңө шок абалда болгон убактар болгон да. Пендечиликтер го дейм. Пендечиликтер. Ошондо баягы сен Жапон элі деген бардыгында идеалдуу көрүнүп, идеалдуу айтылганы менен ичине көргөндөн кийин башкача нерсени көрөсүң, ошондо аябай шок болосуң. Демек баягы жапондор десе өтө эле идеалдуу ойлоп алып, бирок ошол турмуштун ичинде кадимкидей эле пендечилик кылганын, майда чүйдө нерселерге бир кемчилик кетиргенин көрүп таң калат экенсиз да, Ооба, мен өзүм жумушумдагы практикада ошо баягы ар бир коомдо болот деп ойлойм. Ушакташып бири-биринчи, же болбосо ошо карьерага өйдө барыш үчүн басынтып, сен жамандап ушундай нерселер болот да, ошочу. Өзүңдүн максатыңа жетиш үчүн ар кандай нерселерди, жакшы жаман нерселерди кылат го депчи. Ар бир коомдо, ар бир мамлекетте мисалы үчүн адам деген да жакшы жашасам дейт. Жакшы машина, кымбат ресторанга, жакшы тамак аштарды жегиси келет, кадимкидей элечи. Жакшы үйлүү болгусу келет, элдикинен башкачараак, элдигинен артыгыраак болгусу келет. Материализм жөнүндө айтып атам да. Жапанда материализм жагы күчтүүбү же мындай ал коомдо руханий баалуулуктар мындай жогорураак турабы? Же экөө тең элеби? Экөөнү бир алып жүрөт деп ойлойм. Мага ошондой көп сезилди. Экөөнү бир алып жүргөнү. Себеби деген баягы чет жактагы жашаган жапон калкы ошо бирдей эле руханийиндагы, материализмдагы бирдей чогуу алып жүргөнгө, гармонировать эткенге аракет кылышат да. Чоң компанияларда деле баягы өзүлөрүнүн максатына жетиш үчүн көп материалдык эмелерди колдонуп аткан деп ойлойм. Бирок алар дагы ошо чогуу алып жүргөнгө гармонировать этип, руханийдагы, материалдыктагы бирге алып жүрөт. Тең эмесин өзүм байкадым да.
Бишкектин көчөлөрүндө ошол Жапондон келген кымбат жиптерди мингендер көп. Анан бир жолу мен угуп калдым. Ошол Ак үйдүн капталында ушул чоң даңкыйган жана Жапон жиптерин көрүп, Жапон делегациясыбы ошол жактан бир өлкөлөр келип сураптыр да, могуларды эмне кылат бул жакта депчи. Бул жакка минип барышат бул чоң жиптерди деп. Анан алар таң калып турат. Бизде деген бул шаардын ичине кичинекей эле тыпыйган машинелер менен минип жүрөбүз депчи. Мындай практичный деп коет го. Анан анысыңар ошого жана материализмди сураганым ошондон да. Туура айтасыз, биякта деген эме кичинекей эле машиналарды, чоң машиналарды көп колдонушпайт. Себеби деген баягы расходу дагы көп депчи. Булар кичинекей эле жана деп койчулар, эме кей курмат оком тиге эмес деп койсот, ошо практичный машиналардычы ошолорду эле колдонушат да. Бул жакта мен азыр жашап аткан шаарда жалаң машина менен жүргөн шаарда, биякта метро же болбосо автобус аз. Метро бир эле линия бар да, калгандары жалаң машина менен. Бирок ушул жака келип, баягы биздин Кыргызстанда Бишкекте көргөндөй чоң кымбат баалуу машина көргөн жокмун, ачыгын айтсамчы. Бүттөр тыпыйган кичинекей машиналар. Жапондорду мисалы үчүн адам сүйүнгөндө, мисалы үчүн бир кыргыздарда өзүңүз билесиз, жакшы билесиз, аябай бир кубанган учур болгондо, о Кудай, мага ушуну бергениңе, ушундай бактылуу учурларды, моменттерди бергениңе шүгүр дейсиң го. Же болбосо өтө кайгырганда, чоң бир мүшкүл, проблема көйгөй башыңа түшүп калганда, эми карайлап калганда, о Кудай, сен эмне үчүн ушуну көрбөйсүң, мага жардам бер деп айтасың го. Жапондор ошондой кубанганда же бир кайгыга малынганда, жашоосунда бир оор күндөрдө эмне деп айтышат? Алар эми билбейм, мындай кандай динди карманышат. О өкмөт, о президент, о бийлик сактай көр дешеби, же эмне кылат ошондойдо? Бул жакта көп баягы эме динге көп басым жасашпайт. Мен билбейм, мен атеизм дегендер да көп. Жаштарында дагы көп мындай кызыгуусу жок. О Кудай рахмат деп айтышпайт да. Мындай храмдарына деле эме саякат сыяктуу эле барып коюшат да. Ошондо деле көрүп сүрөткө тартышып, рахмат деп эле айтып коюшат да. Бирок бизде Кудай Аллах деп определенно эме рахмат ыраазычылыгыбызды айтып сүйүнөт эмеспиз. Бул жакта андай жок да. Бул жакта өзүлөрү ой рахмат деп же болбосо өзүлөрүнүн ишенген Кудайына айтып рахмат ыраазычылыгын билдиришет да. Бирок ошол эле учурда айта бериңиз. Мисалы үчүн ушул шаарда деген чоң храм бар. Бул жакта деген жыл сайын деген Кудайлардын чогулушу деп ошол храмга кудайлар чогулат экен да. 10-айдан 11-айга чейин. Ошо бул жактагы элдери, кичине кары адамдары ошореки бияктын ошо храмдын сактаган ошо Кудайына рахмат ыраазычылыгын айтышат да, барышыпчы. Ошо жаңы жылда же болбосо жакшы нерсе болгондо деген окуниниши деген Кудай ошого рахмат деп айтышат да. Бирок ошол эле учурда Жапонда мындай мечиттер дагы бар, мусулмандар бар. Мечиттер бар. Мечиттер чоң шаарларда бар. Бирок кичинекей шаарларда кичинекей эме жаамат деп койчу эле, ошондой намазкана сыяктуу кылып коюп койгондору бар да. Айрым жапондор ошол мусулман динин, ислам динин кабыл алган ошол мисалдар да бар экен. Мен интернеттен карасам. Бар. Осака шаарында ошо биз Осакада жашап жүргөн кезде жолдошум менен мечитке барганбыз. Ошол мечиттин эме имамына жардам болуп жүргөн адам Япон болчу да. Улуту Япон болчу. Анан ал дагы ошореки япончо ислам жөнүндө таратып аткан, үйрөтүп атканын, айтып атканын көргөнбүз да. Токиодо дагы
ошо ислам динине которгондор дагы көбөйүп баштады деп айтып калышат да. Мына соңку жылдары ушул IT технология, интернет аябай өнүгүп атат, жасалма интеллект деген чыкты. Анан ошого улай эле көптөгөн кесиптер жоголуп атат. Жапон коому бул нерсеге мындай бир кубанып атабы же мындай бир ушундай көптөгөн кесиптер жоголуп атат, көптөгөн нерселерди технологиялар, IT технология, жасалма интеллект аткарып калды деп мындай кыжаалатчылык барбы же алар буга кайдыгер элеби? Бул жерден дагы экиге бөлүнөт го деп ойлойм да. Баягы шаарда чоң шаарларда ошо IT технологиясы же болбосо деген ошо жасалма интеллекттин баягы өнүгүшү абдан жакшы депчи. Башка чет жактагы шаарларда бул деген кичине кыжаалаттык алып келет. Мен ошол Жапанда иштеп жаткан бир досум айтты эле, дагы бир иним айтты эле, ошол Жапанга барсаң баягы 80-чи жылдардагы же 60-чы жылдардагы бир ошол токтоп калгандай сезилет дейт да. Анткени мындай Жапон коому, Жапон цивилизациясы өнүгүп технологияны өнүгүп атып, анан кийин мындай болду эми. Башка каяка бармак элек деген сыяктуу мындай жайбаракатчылык, мындай мурдагыдай күрдөлдүү бир умтулуу өнүгүү нерселер байкалбай, мындай бардык нерселердин жолу табылып эле, бардык нерселердин баягы мындай бир жай-жайына түшүп дегендейчи. Эми өнүгө турган башка кантип өнүкмөгөн, өнүккөн ушунчалык болот да дегендей мындай көрүнүш байкалат дейт да. Ушундайбы? Андай мезгилинде эле сезесиң. Андай мезгилинде эле сезесиң, себеби деген баягы бизде деген Кыргызстанда деген башка мамлекетке чыгып көп нерселерди үйрөнүп, ошол экини Кыргызстанга колдонулуу деп баягы алдыга умтулгандар көп эмеспи? Бул жакта деген баягы жөнөкөй эле окуучулардан же студенттерден сурасак, башка мамлекетке окуп келип, же кызыктуу бирдеке кылып келгенге үйрөнүп кайра өзүңө колдоносуңбу дегенде ошо бир жооп укканда, ой жок, мен өзүм жакта эле мен башка мамлекетти 2-3 күнгө эле көрүп келсем эле мага бул жакта ушундай жашоо жетишет депчи. Ошол жерден точкасына жеткен окшойт. Андан кийин көп деле ушуреки беймарал жашоо буларга ылайыктуу го деп. Бирок кээ бир жерлерде бар баягы IT, то есть өнүгүшү менен өнүккөн жерлер дагы бар. Бирок сиздин тааныштарыңыз, досторуңуз айткандай 80%-тен өйдөсү ошо беймарал, ушул менен жетишти го дегендей байкалат да. Ооба. Жапанда мындай жакыр кедей катмар барбы? Мындай бизче айтканда баягы мындай сел-саяк бомждар. Эгер ошондой жакыр катмар өтө аз пайыз болсо дагы эмнеликтен жакыр болуп калат деп мага ушул суроонун жообун билүү кызык да. Биринчи жолу Японияга келгенде эң кызыктуусу бүт баары идеально көрүнүп, андан кийин ошо бомждар жок болуп көрүндү да, кайсыл жагына барсаң биягы деле таза, тиягы деле таза. Андан кийин бир ошо чогуу окуган группалаштарыбыз менен бир кичине алысыраак жакка чыктык. Ошол жакка чыксак мусорлар туруп, андан кийин бир бомж жатып алыптыр. Бүт баарыбыз кыратпайсың, ура, бомж таптык депчи. Эмнеге бомждар бар аз, бирок эмнеге бомж болуп калат деген себеби деген баягы аябай көп иштешет японецтер. Өзгөчө эмеде шаар мегаполистечи. Анан ошол жерден стресс болушат. Бардыгын жетип кеткенде бүттү мага деп, эч нерсеси кереги жок деп бомж болгондорду бар. Же болбосо жана Японияда деле катран сыяктуу игровой автоматтары бар. Ошол экиде ойношуп, ошондон
төлөй албай калган болмуштар да бар да. Анан эме Осакада жүргөндө ошо бир эме действительно сурап көргөм да, практикамда болгон. Эмне себептен ушуреки жашоону тандадың деп сурасам, ошо катран автоматтарда пачинко деп коет да, пачинкодо баг көп суммада карыз болуп, ошону төлөй албай калып ушундай туш болдум депчи. Ошондо менде дагы жана баштапкы сурооңузда менде дагы ушу бар экен да, японецтерде дагы ушундай депчи таң калдым да. Жапанда жанагы жаңылыктар хроникасында жаңылыктарды айтып атканда эми криминалдык хроникалар дагы айтылат болуш керек. Ошол көбүнчө ошондой криминалдык жаңылыктарда кандай кылмыштар айтылат негизи Жапанда? Криминалдык Жапанда негизи баягы өлтүрүп кетти деген хроника көбүрөөк да. Же болбосо деген ошо комнатасында жалгыз жашагандар көп да. Ошо өлүп калганда эме ошо канча жылдан бери жит чыгып аны канча жыл эмес канча убакытта жит чыгып аны ошурекинде ушундай жанындагы жашаган адамдардан эме келгенден кийин арыз келгенден кийин ушул жака кирди деп ошондойлор көп да. Андай улутап деген көп көрбөптүрмүн да жаңылыктарындачы. Азыркы дагы бир чоң жаңылыгы баягы телефон менен эми банктагы счетторунан эми кары адамдарды алдап өзүлөрүнө башка бирдеке болдук, бир тууганыбыз же балабыз же небересибиз деген ошурекиндей причина менен карылардан акча котортуп алган ошурекин көп беришет. Абайлагыла болот деп. Жапанда мындай орточо айлык акы канча? Мисалы $100 канча күн мындай кенен болбосо дагы же эптеп-септеппи же орто жашаса болот? $100 2 күн го дейм. 2 күнгө жетерлик эле азык-түлүк. Азык-түлүк эле. Негизи мындай орточо айлык канча? Жапанда мындай. Орточо айлык азыр бирок кичине көтөрүлө баштады. Тамак аштын көтөрүлүшүнө байланыштуу. Бирок азыр орто эсеп менен $1,800 өйдө да. 1,800 жаңы бүткөн 4 айлыгы башкача, андан кийин кеткен айлыктар башкача да. Бирок ортоңку эсеби ошо $2,000–2,500. Доллар менен айткан болсок. Ар бир өлкөдө мамлекетте мигранттарга, сырттан келген мигранттарга болгон мамиле ар кыл. Мисалы үчүн Орусияда Борбордук Азиядан келген мигранттарга мамиле бар. Биздин өзүбүздүн эле Кыргызстанда мисалы үчүн Индус, Пакистандарга мигранттарга мамиле, студенттерге мамиле ар кандай дегенди. Жапанда мисалы үчүн сырттан келген мигранттарга мамиле кандай, полициянын мамилеси кандай, деги эле мамлекеттик мамиле кандай, коомдук мамиле? Мигранттарга мамилеси башка мамлекеттерге салыштырмалуу абдан жакшы. Сен бул жактан келдиң деп сен деген басынтып же болбосо деген сен түртүп койбойт да. Эгерде сен ошол башка шаарга көчүп келип ушул шаарга деген көбүрөөк жашай турам дей турган болсоң, ошол жактын мэриясы деген колунан келишинче жардамын көрсөткөнгө аракет кылышат. Бирок баягы полициясы деле сен башка мамлекеттин адамысың деп көп терс кабыл алышпайт да. Бардыгы мындай жылмайышып. Кош келдиң деп балким айтпайт болуш керек, бирок жылмайышып тиги эмелерди
правилаларды бузбасаң эле бардыгы жакшы дегендей кабыл алышат да. Четтен мигрант болуп баргандар үчүн мына жумуш табуу маселеси кандай? Тагыраак айтканда кыргыздар көбүнчө кайсы тармактарда жумуш кылышат? Бизде кыргыздарда мен билгендерден көбүнчөсү мен мурун жаңы келип атканда көбүнчө окуу менен барчыбыз да. Окуу менен келгендер, андан кийин ошо Кыргызстандан жумушка өтүп келгендер көп болчу да. Ошо окууну бүткөндөн кийин жумуш издегенге япондордой эле кичине кыйынчылыктар болот. Оффер алганга чейин көп компанияларга резюмелер таштап, көп өзүңдү интервьюлардан өтүшүң керек да. Кичине кыйынчылыктары бар. Бирок азыркы кезде деген баягы карылар көбөйүп, жумуш жаштар иштегендер аз болгондуктан оор жумуштарды аткаруу аз болуп атат да, адамдарычы. Ошого байланыштуу азыркы мезгилде баягы кыргыздар деле, башка ошо өзбектер деле, ошо башка мамлекеттик деле жана гостиница азыр иштегендер көп, же болбосо деген баягы карылар үйлөрүндө иштегендер көп. Андан тышкары баягы эгер өзүң тилиңди жакшы билсең, жапон тилин жакшы билсең, тилиңди же өзүң сен башка чоң жакшы компанияларга деле IT иштеп келип, IT тармагында иштегенде кыргыздар абдан көп. Жапонияда барыбыз билгендей мындай жер титирөөлөр бат-баттан болуп турат да. Анан ошондой учурлар сиздин башыңыздан дагы өттү? Мындай кандай кабыл аласыз? Же көнүп калдыңызбы дегенде, же баары бир эле чочуй бересизби? Жок, биринчи келгенде чочугам. Уктап аткан жерден теге эске чыгып, ошойдун эске чыгып күтүп туруп, азыр болсо деген көнүп калдым. Эми көп деле жер титирөө болуп атат мейли деп, ошойдун уктап каласың. Эми ойлогон берем деген суроолордун баарын бере берейин эми. Мынау Хоккайдодан башка аймактарда Жапанда ошо үйлөрдү жылытуу, жанагы отопление деп коебуз го. Үйлөрдү жылытуу системасы жок экен дейт да, ошондойбу? Хоккайдодо центральный отопление жок. Центральный отопление жок. Ал жакта баягы ар бир өзүлөр жылытышат да. Көбүнчөсү кондиционер менен, свет менен. Ошо Хоккайдого как бир 11-чи айда барып келгем. Ошол мезгилде мен дагы эмеге киргенде, үйлөрүнө барганда бизде деген центральный отопление болуп жылуу болот эмеспи? Аларда андай жок да. Же болбосо ошо кондиционер менен, же болбосо өзүлөрүнүн жанагы чоң башка нерселер менен жылытышат да. Мен да ошол кезде таң калгам да, эмнеге ошо Хоккайдодо ушунча кар, суук болуп, ошо отопление жокпу? Сиз жашаган аймакта барбы борбордук жылытуу системасы? Жок. Ошону айтам да, анан үшүбөйсүңөрбү дейм да. Же көнүп калдыңар? Жактын суугу, мен жашап аткан жактын суугу анчалык деле суук эмес. Анда-санда кар жайт, бирок суук болгондо баягы кондиционер менен жылытабыз да. Үйлөрдүчү. Жапон тилине болгон мамиле жапондордун өзүндө кандай? Мисалы, жапон тилин мына биздегидей болуп кыргыз тилин сүйлөбөй калды, орусча сүйлөп калды дешет го. Ошондой сыяктуу маселе жокпу? Мисалы, же болбосо мынау борбордук бөлүгүндө эмес, Жапондун четирээк жактарында ресторандарда, ошо кафе сыяктууларда англисче сүйлөсөң, сен жапончо сүйлө деп мындай талап кылышат экен да. Мен интернеттен окуган маалыматтарым боюнча ошондойбу? Эгер башкачараак болсо, башкача кырдаалы кандай? Жок, бизде кыргызча көп сүйлөбөй калды деп көйгөйлөр болбоду эле, бирок Жапонияда деген андай жок. 99% жалаң жапон тилинде сүйлөшөт да. Бирок баягы эмнеге интернет булактарында чыгып калган жапон тилин сүйлөгүлө дегени, ресторандарга киргенде биз англисче билбейбиз депчи.
англисче билип заказ кылганда баягы англисче билбегенде туура эмес нерсени алып келип калсак туура болбойт депчи. Эгер японча билип японча түшүнө турган болсоңор, анда деген ресторанга кирип тамак ичсеңер болот. Эгерде японча билбесеңер, биз англисче силерди баягы теле албайбыз деген мааниде жазышат да. Түшүнүктүү. Патриотизм деген бир нерсени кыргыздарда көп айтабыз да. Жапон улуту, жапон салты, жапон тили, жанагы жапон самурайы деген жана башка ушундай улуттук бир сыймыктар барбы? Мындай патриотизмге байланыштуу. Бар. Сыймыктанышат кадимкидей ошо самурай. Ооба, самурай деп баягы бир проект ачып аткан учурда деле, же болбосо жумушун бирдеке баштаарган учурда деле ошо эки мурунку ошо тарыхындагы ошо сыймыктанган инсандардын аттын же болбосо инсандардын ушундай болгон эмесинде тарыхында деп ошолордун көп мисалга алып айтышат да. Элдин карапайым элдин эми саясатка мамилеси кандай? Мисалы элдин ошол көзөмөл саясат ошол бийликтегилердин жасабагандарын көзөмөлдөө функциясы кандай деңгээлде? Сөз эркиндиги мисалы үчүн өкмөт тигиндей кылбай атат, мындай кылбай атат, буга биз макул эмеспиз деген сыяктуу ушундай сөз эркиндиги маселеси, ойду эркин айтуу, элдин ушул бийликти көзөмөлдөө ролу кандай? Карапайым эл бизде болуп деген саясатка аябай кийлигишип мындай көп байкаган жокмун, бирок буларда деген сөз эркиндиги абдан өнүккөн. Өзүңдүн оюңду айтасың. Көбүнчөсү ошо интернет булактарына аябай жазышат. Бирок сен ушинтип жазып коюп турсуң деп эч кандай анын деген талкуу ошо проблема талкууланышы мүмкүн, бирок сен мындай жазып койдуң деп ал кишини таап эмне деп койчу эле, наказать этишпейт да. Түшүнүктүү. Акыркы учурларда мисалы үчүн бизде интернет айдыңында коучтар, кеңеш берүүчүлөр аябай мындай пайда болуп кетти да. Мотивация берүүчүлөр. Ошол мотивация боюнча Жапондогу ошол бир компанияны көргөн, ошол жактагы бир кызматкерлердин ортосундагы мамилени түшүнгөн киши катары, кыз катары айтсаңыз ушул мотивация деген өзү эмне? Канткенде бир мотивацияны туура түшүнүү керек. Мотивацияны туура берүү, мотивацияны туура алуу деген нерселер боюнча. Мен өзүмдүн жумушумдун 80% көбүнчө кандай өзүн туура жумушта алып кетүү мотивациясын коучингу дагы көп жумушумда. Ошол себептен баягы адам эң биринчиден баягы ички стимулдар, ички каалоолор болуш керек да. Адам өзүнүкүчү. Анан кийин ошо сырткы стимулдарды кошо чогуу алып кетүү эң маанилүү деп айтам да, ойлойм да. Себеби деген сыртта ар кандай информациялар келип, ошолорду деген өзүң кабыл албасаң, ал ичке ашпайт. Эң биринчиден өзүңдүн каалооң болуш керек. Ошол экен түшүнбөгөндөр да бар да. Мотивация кылса ушундай кылыш керек деп, ушундай кылам деп, туура эмес тандоолор дагы болот деп ойлойм да. Бирок ошол экен адам баягы ушул жерден кандай болот деп туура тандоосу эң маанилүү деп ойлойм. Мотивациядачы. Туура түшүнүү. Команда менен иштөөдөгү лидердин орду, ролу жөнүндө эмне айта аласыз? Команда менен иштөө бул биринчиден өзүңдүн командаңа туура мотивация берүү, туура жолду көрсөтүү, анан кийин
Баягы сен лидермин деп ортодо башында тура бербестен ошо өзүң иштеп аткан адамдарды деген чогуу тартып кетүү да. И объективдүү, ошондой эле справедливый чечим кабыл алуу. Адилеттүү чечим кабыл алууда. Мен өзүмдүн жумушумда биринчи команда түзүлүп атканда жаңы проектте башында айтам да. Мен ошол жердеги командада иштей турган болсом, өзүңдүн чогуу иштеп аткан адамыңды жөнүндө башка адамга жамандаба. Сен өзүңдүн компанияңды деген сыртка чыгып жамандаба. Сен ошол жерге өзүңдү өнүгүп өсүп, өзүм деген ушул жерден туура көтөрүлөм десең, анда сен чогуу команда менен бирге иштөөгө даяр бол. Эгер эң биринчи правила катары ошо өзүң кошо иштеген адамыңды жамандаба деп айтам, жаман сөз айтпа деп. Жылдыз айым, ушул маектешүүдөгү подкасттагы соңку суроо. Мынау кыргыз жаштарында мектепти бүткөн, кайсы жакка барсам, кайсы жакка тапшырсам, же чет өлкөгө барсамбы деген ушул жаштардын ушундай бир көпчүлүгүндө мындай бир кыял бар. Ушул чет өлкөгө барса эле бир керемет күтүп тургансып, оңой бир жол күтүп тургансып, ушундай бир максимализм менен ооругандар көп да. Анан ошондой жаштарга кандай бир мындай насаат дейинби же кеңешпи айтат элеңиз? Эгерде чет өлкөдө оңой же болбосо деген жеп жеңил нерсе күтүп турат дей турган болсо, ал деле күтүп турат. Эгерде сен башынан баштап туура окуп чет өлкө кайсы өлкөгө барбайын десең, ошол өлкөнүн тилин жакшы билип, ошол өлкөнүн правилаларын, эрежелерин билип, ошо азыркы кезде англис тили болуп атпайбы, англис тилин же болсо Япония болсо япон тилин жакшы билсең, сен үчүн деген алганда оорчулугу деле жок. Бирок сен ошол өзүңө деген жеңилди каалайм десең, башынан баштап окуш керек. Окубасаң эч кандай эмеси жыйынтык чыкпайт. Мен ошо жаштарга айтат элем, өзүм деле балама айтам, телефонду колдонгонду азайтыш керек депчи. Эң биринчиден эгер ошо мейли Кыргызстанда жашайсың, мейли башка чет өлкөдө жашайсыңбы, биринчиден билимдүү окусаң, сага результат өзүңө чыгарсаң, кайсыл жагына барбайсың, жеңил жашоо болот. Жылдыз айым, Жика самурай айым, сизге чоң рахмат. Анан бир айтайын деген, мына айтайын деп барбам, унутуп калган кээде ойлор болот пикирлешүүдө, менин практикамда. Эгер ошондой ойлоруңуз болсо, жыйынтыктоо иретинде айтсаңыз болот, анан кийин биз коштошобуз. Азыркы жаштарга же болбосо азыркы интернетте көп карап отурган, социалдык сеттерде көп отурган адамдарга кеңеш катары убактыңарды туура бөлүштүргөнгө аракет кылсаңар деп. Убакытты туура бөлүштүрүү, туура пландоо. Туура пайдалануу, туура пландап, туура пайдалануу бул абдан маанилүү. Мен Жапон элдери менен чогуу жүрүп, убакытты туура бөлүштүрүп, туура өзүң убакытты колдонуу бул абдан мага чоң окуу болду да. Мен дагы ошо жаштарга кеңеш берет элем да. Туура колдонгула убакытты. Жылдыз айым, бизге атайын убакыт бөлүп, ушундай жакшы пикирлериңизди билдиргениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Жашооңузда береке болсун, ден соолукта болуңуз, сак саламатта болуңуз. Рахмат, сиз дагы саламатта болуңуз. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.